Кайрадан апта ичинде болуп жаткан маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, Үмүт Теле студиясы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев, саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача топтому менен таанышыңыздар. Ош мамлекеттик университетинде илим жумалыгы болуп өттү. Өзгөн медициналык коллежинде спартакиада болуп өттү. Зирек балдар билим берүү борборунда ачык сабактар өтүлүүдө. БИМ факультетинин студенттери кайрымдуулук акциясын уюштурушту. Ош мамлекеттик университетине жаңы китептер келди. Студенттик жатаканага шахматтык столдор койдурулду. Ош муунун жаш таланттары өз өнөрлөрүн тартуулашат. Ош мамлекеттик университетинде илим күнүнө карата салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, ага окуу жайдын профессордук окутуучулар курамы катышты. Анда негизинен окуу жайдын жетишкен ийгиликтери тууралуу кептер айтылып, билим берүү жаатында артыкчылыктарга ээ болгон окутуучуларга акчалай сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле өлкө ичинде жүргүзүлүп жаткан билим берүүнү реформалоо боюнча түрдүү пикирлер айтылды. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков окумуштуулардын илим күнү менен куттуктады. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн иштеп жаткан окуу жайыбыздагы барандуу окумуштуулардын илимий мектептери түзүлүп, алардын жетекчилигинде бир топ окумуштуулар тарбияланууда. Бүгүн ушул жыйында бир нерсени өтө кубанычтуулук менен белгилегим келет. Себеби Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн окумуштууларынын ичинде өзүнүн илимий мектебин пайда кылган, түзгөн, бүгүн өркүндөтүп аткан бир топ илимпоздорубуз бар. Мен атайын ушул эсептетип, ким канча кандидат, ким канча доктор чыгарып атат, ким бүгүн реалдуу иштеп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды топтодум. Мындай менен бир кандидат чыгаргандан баштап, бир нече кандидат чыгарганга чейин мугалимдердин, биздин окумуштуулардын, илимдин докторлорунун, илимдин кандидаттарынын тизмесин алдым. Мындай эч болбосо бир кандидат чыгарган илимпоздордун саны жалпы 35-40ка таяп барат экен. Демек, бул адис даярдап аткандыгын, келечекте даярдап аткан илимпоздор бар экендигинен кабар берет. Салтанаттын жүрүшүндө билим берүүдө жана тарбиялоодо ийгиликтери жана илим тармагына кошкон салымдары үчүн бир нече мугалимдер Ош шаардык мэриясынын ардак грамоталарына ээ болушту. Ошондой эле илим күнүнө карата үзүрлүү эмгектенип жатышкан бир топ окутуучуларга Ош мамлекеттик университетинин ардак грамоталары тапшырылды. Медицина факультетинин жалпы хирургия кафедрасынын профессору, медицина илимдеринин доктору Райымбеков Оторбай Райымбекович. Бир жыл аралыгында илим жаатында уюштурулган сынактардын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Анда мыкты монография, мыкты окуу китеби, мыкты усулдук колдонмо номинациялары боюнча жетишкен ийгиликтерге акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Бизнес информатика жана экономикалык математика кафедрасынын улук окутуучусу. Жыйындын соңунда бир жыл аралыгында университетте илимий ишин коргогон 4 илимдин докторуна, 20 илимдин кандидатына дипломдор тапшырылды. Окуу жайда докторлук иш коргогондор үчүн университет тарабынан 60 000 сом, кандидаты иш жактагандар үчүн 30 000 сомдон сыйлыктар берилип келет. Майрам ээлеринин урматына окуу жайдын таланттары тарабынан даярдалган концерттик номерлер тартууланды. Алия Бурканова, Жолдошбек Шармаматов, Үмүт Теле студиясы. Ош мамлекеттик университетинин медициналык коллежинин биринчи курстарынын студенттери үчүн алгачкы коңгуроо аземи болуп өттү. Иш-чарага окуу жайдын биринчи курстарынын студенттери жана окутуучулары катышып, анда биринчи курстарынын студенттерин майрам менен куттуктап, студенттик китепчелерин колдоруна тапшырды. Ошондой эле майрамдык кечени таланттуу студенттер тарабынан даярдалган концерттик номерлер шаңга бөлөштү. Салтанаттуу жыйынга медицина коллежинин бүтүрүүчүсү эркин күрөштүн чебери, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Бекназар Рахманкул уулу да келди. Жетекчилик жана студенттер тарабынан Бекназар Рахманкул уулуна коллеждин директору белек тапшырып, жетишкен ийгилиги менен кызуу куттуктады.
Ош мамлекеттик университетинин медицина коллежинде 5 жылдан бери биринчи курстардын алгачкы коңгуроо аземи салттуу өткөрүлүп келет. Болгондо дагы ар жылы ошол Ош облустук Рустам Кадыров атындагы филармонияда өткөрүлөт. Бул деген нерсе студенттерге бир студент болгондугун тастыктап бериш, экинчи студенттик жашоо, өмүр, ач калат, ток калат, сабакка даярданыш керек. Мына ошонун алдында белгилүү деңгээлде бир демөөр, колдоо ратында өткөрүлөт. Символикалык түрдө зачет китепчеси тапшырылат. Чында студент болдум деп эмес этпесе болот. Аталган коллежде 4000ден ашуун студенттер бар. Алардын 1000ден ашууну биринчи курстун студенттери түзөт. Медициналык коллеждин студенттери 6 адистик боюнча билим алышат. Алар акушердик, медсестралык иши, фармация, стоматология, дарылоо иши, ортопедия боюнча билим алып келишет. Биринчи курстарды тосуу алуу аземинде таланттуу студенттер тарабынан жагымдуу урлар, кызыктуу тамашалар аткарылып, оюндар уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты студенттерге жагымдуу маанай тартуулап, өз кесибинин мыкты адиси болууга үндөө болуп саналат. Алия Бурканова, План Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинин зирек балдар билим берүү борборунда сентябрь айынан тарта башталгыч класстын окуучуларын кабыл алууну башташкан. Учурда мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, 3 маал ысык тамак берилүүдө. Ошондой эле аларды эртең менен жана кечинде жеткизүү үчүн атайын транспорттор кызмат көрсөтүшөт. Учурда аталган мектепте 110дон ашуун мектеп окуучулары билим алышууда. Бул тууралуу Гүлнүр Арапбай кызынын материалында. Ош мамлекеттик университети ар тараптуу өнүккөн окуу жайлардын катарына кирет. Окуу жай жогорку билим берүү менен гана чектелип калбастан, орто билим берүүчү бөлүмдөр, андан кийин жеткинчектерди мектепке даярдоо жана гимназиялык мектептер бар. Зирек билим борборунда сабак өтүп жаткан мугалимдер, башталгыч класска келген окуучулар көп нерсеге кызыктар болуп, өзгөчө көңүл бурууну каалашат. Жана өспүрүмдөр билим алууга абдан көңүлдүү келишет. Мындай учурда балага өзгөчө маани берип тарбиялоо зарыл экендигин айтышат. Зирек билим борборунда ачык сааттар жумалыгы башталып, 1-2, 3 класстар арасында ачык сабактар кызуу даярдыктар менен өтүлүүдө. Негизинен сабактар кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлөт. Окуучулар заманбап техника менен камсыз болуп, мугалимдер билим берүүдө жаңы жана жеңил усулдарды колдонуп келет. Ош мамлекеттик университетинин зирек балдар билим берүү борборунда азыркы күндө башталгыч класстарда 1 класстан 3 класска чейин окутулуп келе жатат. Бизде сабактар орус тилинде өтүлөт. Сабактарыбыз эртең менен 8:30 башталып, кечки саат 5ке чейин балдар ушул жерде билим алат. Түштөн кийин сабагы бүткөндөн кийин кошумча бизде кружоктор бар. Англис тили, кытай тили, орус тили кошумча кружоктор катары дагы өтүлүп, ошол менен биргеликте таэквондо, комуз, хореография сабак кружоктору дагы өтүлүп келе жатат. Ал эми биз ушул ноябрь айынын 13 ноябрдан баштап 17 ноябрь күндөрүн зирек балдар билим берүү борборунда ачык сабактар күнү деп жарыяладык дагы. Ушул күндөрү бизде иштеген бардык мугалимдер, ушул предметниктер өздөрүнүн предмети боюнча ачык сабактарды өтүп келе жатышат. Негизги ачык сабактарды койгонубуздун негизги максаты бул ошол окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле мугалимдердин дагы жанагы мурункудай эски методдор менен гана өтпөстөн жаңы интерактивдик методдорду колдонуу менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу максатында мына ушул ноябрь айын биз ачык сабактар айы деп жарыяладык. Мугалимдер сабактын жүрүшүндө оюн зоок жомокторду тапшырмалар менен байланыштырып, теманын түшүндүрүүнүн кызыктуу жолдорун табышат. Окуучулар негизинен түшкө чейин предметтик сабактарды окушуп, күндүн экинчи жарымында кошумча англис, кытай тилдерин үйрөнүшөт. Ошондой эле түрдүү илимдерге катышат. Ош мамлекеттик университети башталгыч мектептен тартып, бардык окуу бөлүмдөрүн заманбап окуу усулдары менен камсыздоого жана билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өзгөчө көңүл буруп келет. Гүлнур Арапбай кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт телестудиясы.
Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын биринчи курстардын студенттерине арналып өткөзүлүүчү спартакиадалык оюндар уюштурулуп, анын катарында Өзгөн медициналык коллежинде да 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар, 17 ноябрь студенттер күнүнө карата атайын кыздар арасында волейбол оюну уюштурулган. Бул тууралуу Алия Бурканованын материалында. Иш-чара жогорку маанайда башталып, Өзгөн медициналык коллежинин биринчи курсунун студенттери катышты. Студенттер арасында спорттук иш-чараны өткөзүүнүн башкы максаты студенттерди сергек жашоого үндөө жана мыктыларын тандап, Ошмонун курама командаларына кошуу. Ошондой эле Кыргызстандын жогорку окуу жайлары арасында өтүлүүчү универсиадага даярдоо болуп саналат. Мелдештин өткөрүүнүн максаты бул студенттер арасында биринчи достукту чыңдоо жана спорттун сергек жашоого үндөө болуп саналат. Мелдеш биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Ошого бүгүнкү оюн аябай кызыктуу өттү да студенттер арасында. Мелдеш кыздар арасында өткөрүлүп, оюнга ар бир студент кызыгуу менен катышууда. Ош мамлекеттик университетинин студенттери спорт тармагында өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерде бир топ ийгиликтерди жаратууда. Ал эми окуу жай спортко кызыккан студенттерге колдоо көрсөтүп келүүдө. Аябай кыйын, бардык командалар күчтүү, жакшы деңгээлде даярданган. Биз аябай даярданганбыз, жеңишке жеттик. Сени менен жолукканам бакытта, акыркы рет көргөн кандай кейиштүү. Ары бери жетелешкен ан сайын бактылуулар жан дүйнөмдү эзишти. А биз үнсүз бир даракты тиктедик. Ачылбаган ойду каттык бүктөдүк. Көзүң жумсаң кош кирпигиң ичинде бараттым мен бырчаланып бүктөлүп. Мага тагдыр ыра көрбөй ашыкты. Айрылууда карек тыз деп ачышты. Көңүлүмдө үзүлгөндө жалбырак көңүлдүүлөр тебелешип жатышты. Жай соккондой аялуу бул жүрөктөр, жай баракат өттү ошондо мүнөттөр. Жалбырагы күлсө да турмуштун бар экенин түшпөйт биздин тилектер. Сагынуудан таң атпаган түндөрдө бир болууну сен да мендей тилеп көр. Күз аралап жолдон бүткөн калааны, калың кийим, жылуу көңүл талабы, мезгил бою дарактардын эмгегин тепсеп жатат ар кимдердин таманы. Өңдөн азып бүт дарактар туратку, бир-экиден жалбырагын серпишет. Жердегилер жетим балдар сыяктуу ар өткөндү, бир өткөндү этишет. Бир ой кубат, жашообузга бирөө нур, алдыга тек басуудабыз кызыгып. Өкүнткөнү Кудай берген гүл өмүр, бирден түшүп жатат үзүлүп. Изин кууп, жылт эткен бир үмүттүн, ар күз сайын жалбырактар теребиз. А өмүрдүн күзү келип калганда, тебелетип таштап кете беребиз. А өмүрдүн күзү келип калганда, тебелетип таштап кете беребиз. Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинде экономика жана бухгалтердик адистигинде окуп жаткан 3 курстун студенттери кайрымдуулук акциясын уюштурушту. Акцияга аталган бөлүмдүн студенттери жана окутуучулары көмөк көрсөтүшүп, ар бири колунан келишинче жардам колун сунушту. Жалпы 19.500 сом жыйналып, бул каражатка керектүү тамак аш азыктарын алышып, шаардагы Алтын Уя балдар үйүнө тапшырышып, уюштуруучу топ андагы жашоо шарттары менен таанышып чыгышты. Ошондой эле активдүү студенттер бул балдар үйүндө тарбияланып жаткан наристелердин аз да болсо маанайын көтөрүү максатында убактыларын бөлүп, атайын оюн зоокторду уюштурушуп, алар менен жакындан таанышышты. Андан соң студенттер шаардагы жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн бирине керектүү тамак аш азыктарын алып барып, ал акыбалын сурап, карыянын батасын алышты. Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары жана студенттери майрам күндөрү жана башка учурларда да кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Ош мамлекеттик университетине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинен атайын жаңы окуу китептери келди. Китептер билим алуучуларга атайын учур талабына ылайык билим берүүгө арналып 29 аталыштагы аркылуу адистиктеги окугандар үчүн чыгарылган. Китептин жалпы эсеби 1280 даананы түзөт. Учурда тааныштырууга коюлуп, эми окуу жайдын факультет коллеждеринин китепканаларына пайдаланууга таркатылмакчы.
Ош мамлекеттик университетинин студенттик акыйкатчы аппаратынын төрагасы Бектурсун Оразали уулунун демилгеси менен 1-2-3 жатаканада жашаган студенттерге атайын даярдалган шахматтык столдор койдурулду. Шахмат столдордун коюунун негизги максаты жаштардын дилгир болуп, ой жүгүртүүсүн өрчүтүүгө салым кошуу болуп саналат. Бул демилге окуу жайдын профсоюз уюмунун колдоосу менен ишке ашырылды. Ош мамлекеттик университетинин жатаканаларында студенттердин бөлмө ичиндеги жашоо шарттарын жакшыртуудан сырткары ден соолукту чыңдоо үчүн кыздар жана балдарга арналып атайын шаймандары менен спорттук залдары, волейбол, баскетбол ойночу аянттар да курулган. Ош мамлекеттик университетинин студенттердин акыйкатчысынын демилгеси менен мына жакшы иштер да башталган экен. Ушул баштаган ишин тиги Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Каныбек Исакович агайыбыз да колдоп, мына бүгүн 3 жатаканага алып келип шахматты тапшырып жатасыздар. Абдан чоң рахмат. Биздин жатаканада мындай алып караганда бардык шарттарыбыз бар. Жатаканадан эч кандай бир кемчилдик жок. Бул жерде спорт залыбыз бар. Спорт залга кирип ойносо болот. Эртең мененки гимнастика бар. Гимнастикаларын жасаса болот студенттер ар бир өз убагында. Тигине тиякта турат. Бул жерде дагы ден соолугун чыңдоо үчүн чыңдоо борбору буларды колдонсо болот. Андан сырткары ар кандай ар түрлүү кружокторду уюштуруп турушат. Ар жумасында уюштуруп турушат. Жума сайын болуп турат ушул 3 жатакананын ичинде.
Тайм işe geç kalkan olsun deyip ki oynayıp alasın abi. Ya atası koysun Atası oynanmayısın. Var özüm kapasın beri son oynamı. Sonra elesetiğizde Batkent'de Freydi kinotiyatr açılıp kaldı. Eyvallah. Hey. Ama ne aynı kalan basa. Lan ne açık lokalı basa. Hey. Kaç açını. Kinotiyatr milyarda çürgüne basın. Bizlere Gülçin'de de kim olmay, Ürgaylı de çeşitlik tek. Önemlisi, bizim bayrak, studentler, bayrak benli. Solda, damay. Orada, damay. Kızlar, damay. Orada, damay. Hepsi, damay. Havusta, damay. Havusta, damay. Ayda nece? Damay. Oldu çek. Ya jigitler bilesizler mi? Jana mına Kalsatmanın төрағасы Данияр ағамыз келіп маған айтты. 17 шілдікада гейминг сахнада Данияр деп айта тұрған болсоң, мен 10 мыңнан берем дейді. Ассалаумағалейкум Данияр ака. Мені. Бізде үшеуміз 10 мыңнан алайық, біз де қайтайлы. Айтқанша? Қандайсыз Данияр ака? Ошонда қанша болды? 40 мың. 40 мың жетпей, дамы жол айтамыз. Данияр ака қандай? Жігіттер, өзіңізді де ойлабайма, студенттер де ойлабай, сіздерге жақсы керек. Мысал үшін, сен контракт түгелбей жүрсің, тұрау. Сені мысал үшін картплаттан қуып шықты, тұрау. Давай, общий залында бергенде Данияр ака деп қылсырамыз, 1, 2, 3, O 20 минут Данияр ака сдача хватает. Давай, Каролина командасы, let's go! Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош Суу Чекиткейжи сайтынан жана Ош Мунун YouTube'дагы каналынан көрө аласыздар. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.